Өлкө боюнча ишке ашкан аймактык ирилештирүү реформасы Ош жергесинде да ийгиликтүү жүрдү. Эң ириде дотацияда турган айыл өкмөттөрдүн саны кыскарды. АТРдан кийин Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагына коңшулаш Ак Таш айыл аймагы кошулган. Натыйжада буга чейин бюджети 90 миллион сомдун тегерегинде болуп келген аймак 2024-жылды 105 миллион сом менен жыйынтыктаган. Казынанын негизги толтуруучулары жаңыдан ишке түшкөн өндүрүштүк ишканалар болду. Bundan keyinki işlegen narsalarımızın hamısı 100% Бизде өндүрүлгөн товарлардын 100% айымдар үчүн тигилген кийимдер болуп жатат. Биринчи максатыбыз элдерди жумуш менен камсыз кылуу. Анан дагы товардын санына эмес, сапатына көңүл буруу. Сапаттуу товарларды өндүрүп, өлкөбүздүн эле базарда эмес, Казакстан жана Орусия өлкөлөрүнө экспортко чыгуу. Аймактын бюджеттик дараметин чыңдоо муну менен эле токтоп калбайт. Жаңырган жылда болжол менен 10 ишкана ачуу мерчемделип жатат. Ирилешкен аймакта учурда 50 миңге чукул эл жашайт. Эң алгылыктуу ийгиликтер ошо жана алдыда айтып кеткен бир гана Кара Суу районуна караштуу Ала айыл өкмөтү эмес, Кыргыз мамлекет республикада чоң иш-чара болуп өттү. Ал өзүңүздөр көп болдуңуздар, өзүңүздөр деле катышсаңыздар керек. Ошо жаңы Барак айылынын түптөлүшү Өзбекстан Республикасынан чыккан экскаватор бияка алып чыгып элди ошо турак жайларын салып берип, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда эң чоң водозаборный башына курулду, 160 кубовый. Ал Скөл областынан алып келди. Бүгүнкү күндө Европадан алып келген очистной сооружениясына оборудованиялар келип, бүгүнкү күндө орнотулду. Облустун аймагында дотациядан чыккан 3 шаардын бирөөсү Кара Суу шаары. Негизги киреше булагы катары Кара Суу базары. Базардагы 4 миңден ашуун сатуучу азыр өзгөчө салык режиминде иштейт. Акыркы 6 айда эле базардагы соодагерлерден түшкөн салыктын суммасы 110 миллион сомду түзгөн. Бул буга чейинки иштеп келген патенттен 20 миллион сомго көп чогулган. Өзгөчө режимге өткөндөн кийин 6 айдын ичинде 110 миллион 331 миң налог топтолуп атат. Бир жылдык расчет 196 миллион да. Өзү ушул 25-жылга чейин прогноз 25-жыл ичи 196 миллион. Темпрос өткөн жылга салыштырмалуу 24-жылы 23-жылга салыштырмалуу 169% түзөт. Өзгөчөлүк бар, ошол өсүү темпи бар да. Киреше салыктары, ошо салыктардын негизинде иштер аткарылып, бюджетибиз бүгүнкү күндө жакшы көрсөтүшкө көрсөтүлдү. Андан сырткары биздеги аткарган иштерибиз бүгүнкү күндө шаарыбыздын экономикалык жактан, социалдык жактан өнүктүрүүсүнө чоң салым кошуу максатында муниципалдык менчик башкаруу департаментибиз бар. Анын дагы жалаң курулуш иштери боюнча иштерди аткарып, бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлдү. Шаарыбыздын көркүнө чыгаруу максатында көп иштерибиз буюрса аткарылып бүткөрүлдү. 2024-жылдын жыйынтыгы менен Ош облусунда 5 айыл аймак Ала Тоо, Кыргыз Ата, Исанов, Зулпиев жана Жалпак Таш айыл аймактары дотациядан чыкты. Ал эми ирилештирүүнүн натыйжасында Дубанда жалпы 12 айыл аймак 3 шаар дотациядан чыкты. 2025-жыл ичи дагы 5 айыл өкмөтү дотациядан чыгаруу болжолдонууда. АТРге чейин Дубанда 88 айыл өкмөт болсо, ирилештирүүдөн кийин алардын саны 58 болду. АТРге чейин Дубанда 88 айыл өкмөт болсо, ирилештирүүдөн кийин алардын саны 58 болду. Айымкан Исралы кызы, Азамбу Зириков, Ош жаңылыктары.